Лондон BBC саламатсыздарбы. Эл аралык жаңылыктар менен таныштырып, Гүлнара Касманбетова. Коронавирустан көз жумган бейтаптардын саны 560-тан ашты. Кытай медициналык жабдыктар жетишпей жатканын эскертти. Кытай менен чектеш Кыргызстанда коронавирус маселесинде эл аралык адистер менен кызматташуу зарыл дейт коомдук ишкер. Грузиядагы советтик доордон калган курорт эми туристтик шаарга айланмай болду. Кытай саны барган сайын өсүп жаткан коронавирусту жуктурган бейтаптарга керебеттер жана медициналык жабдыктар жетпей жатканын эскертти. Вирус өлкөнүн ичинде да жана сыртында да тез жайылууда. Кытайдын маалыматы боюнча 563 адам көз жумду. 10 миңдеген киши вирусту жуктуруп алган. Ал арада 2 саякат кемесинде бир катар киши вируска кабылып, миңдеген жүргүнчүлөр жана экипаж карантинге алынды. Джон Садверс Бейжиңден баяндайт. Көзгө көрүнбөгөн душман менен кармашкан Ухан шаары. Вирусту жок кылуу үчүн болгон аракеттер көрүлүүдө. Мамлекеттик медиа болсо эрдик менен жасалган иш эми аягына толук чыкты деп көрсөтүүдө. Жаңы бейтапканалар вирус менен болгон кармаштагы жеңиштин бир далили. Бирок Сиахун буга макул эмес. Ага оорукананын коридорунан чоң атасы үчүн керебет табууга бир нече күн кеткен. Бул тасма тартылгандан көп өтпөй анын чоң атасы көз жумду. Эми ал вируска кабылган чоң апасынан да чочулап турат. Эгер алар вирус тараганын эртерээк мойнуна алышса, балким абал жакшыраак болмок дейт Сиахун. Ухан шаарында вирусту жуктургандардын саны өтө көп болгондуктан бейтапканаларда орундар дале жетишсиз. Андыктан бейтаптар ар жерден медициналык жардам алууда. Ысымы жашыруун калышын каалаган бир аял мага тайкесинин өлүмүн жада калса расмий эсепке албай коюшканын айтты. Бул жерде мындай учурлар көп дейт ал. Бул анын көз жумганы тууралуу кагаз. Ага бейтапканада орун жеткен эмес. Мунун баарын алдын алса болмок. Январдын орто ченинде вирус тездик менен тарап жатканын укса да, бийлик экономикалык жана саясий туруктуулукту элдин саламаттыгынан биринчи коюп, бул коомдук иш-чаранын өтүшүнө уруксат берген. Ухан шаарында коопсуздук чаралары күчөтүлгөнгө чейин 5 миллион киши шаардан чыгып кеткендиктен, жугуштуу илдет башка шаарларга да тараган. Учурда вирус Кытай боюнча жана башка шаарларда тарагандыктан чектөөлөр киргизиле баштады. Наньян, Ханчжоу, Вэнчжоу жана Харбин шаарында ар 2 күндө бир үй-бүлөдөн бирден гана адам сыртка чыгып, азык-түлүк сатып келүүсүнө уруксат берилди. Айрым өлкөлөр өз жарандарын Ухандан чыгып кетүүгө чакырса, айрымдар ансыз деле өлкөдөн чыгып кете баштады. Бир аз капа болдум, бирок баары жакшы болот деп ойлойм. Анткени алар биз тууралуу кам көрүүдө. Вирус чоң чыгымдарды алып келди. Бейжиңдин так ортосу. Адатта бул жер ушул учурларда кым-кылык болмок. Башкаруучу коммунисттик партия вирустун экономикалык, саясий дагы тобокелчилиги бардыгын билет. Расмийлер коронавирус тууралуу билип, элге билдиришкен эмес деп эл нааразы болууда. Андыктан партия бул аптада ката кетиргенин мойнуна алып, өзгөчө чоң кадамдарга барды. Эми алар абалды жайгаралабы деген суроо туулат. Эми алыскы аймактарда элдин саламаттыгы тууралуу кам көрүүгө чакырышууда. Бирок Кытайда абалды жайгаруу үчүн көп убакыт талап кылынмакчы. Коронавирустун айынан Кытайда фабрикалар токтоп карантин жарыяланган. Батыштагы экономисттер ал учурда дүйнө кезектеги рецессияга кабылбайбы деп кооптонууда. Ал эми Кытай менен түздөн-түз чектеш Кыргызстандын чарбасына мындай абал таасир этеби? Бул суроону Кыргызстандын мурдагы экономика министри ишкер Эмил Үмөталиевке жолдодум. Сөзсүз түрдө таасир этет. Кыргызстанга дагы баардык өлкөлөргө бул дүйнөлүк проблема болуп келет. Андан ары дагы өнүгүүсүнөн же болбосо токтолуусунан таасир этет. Азырынча проблема. Бирок бул биздин гана проблема эмес.
Бул Кытайдын өзүнүн проблемасы биринчи ирет, жана бүт дүйнөлүк проблема. Ошондуктан биз салыштырмалуу ой жүгүртүшүбүз керек. Биздин акыл эстен, биздин кыймылдан, биздин чечимдерден эмне таасир этет, ошого көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Ал арада биздин YouTube каналындагы, коомдук сайттардагы көрөрмандарыбыз суроо салып атат. Ушундай шартта байма-бай эле Кытайдан ат башы тараптан жөн эле текшерилбей эле кишилер өтүп атат, аэропорттордо текшерилбей эле өтүп атат, Кытайдан келген кеткендер деген капачылыктарын айтып, ошол чек араны жаап коюшпайбы деп да суроо салып атышат. Экономист катары сиз ошондой чараны туура көрөт белеңиз? Бул экономикалык маселе эмес. Бул медициналык маселе. Биз бүгүн медициналык адистик күчтөрдү көбүрөөк чакырышыбыз керек дагы, ошолордун пикирине көбүрөөк таянышыбыз керек. Болгондо дагы жалгыз өзүбүздүн гана илимибиз, билимибиз эмес, тегерегибиздеги эң алгачкы илимий борборлордун кеңешин четке какпай, ошолор менен кызматташып, керек болсо ошолордун эксперттерин бул жерге Бириккен Улуттар Уюму аркылуу чакырып, анткени биз ушул Кытайдын тегерегиндеги болгон өлкөлөрдүн бирден бирибиз. Кичирээк болсо дагы, бирок биз дагы чек арасында турган өлкөбүз. Ошондуктан мен Бириккен Улуттар Уюму аркылуу жана Бириккен Улуттар Уюмунун астындагы саламаттык сактоо уюмдары аркылуу дүйнөлүк бийик деңгээлдеги атайын ушул ооруну түшүнгөн иммунологдор жана адистер, медициналык адистерди чакырганга аракет кылат элем. Жана ошолордун кеңеши менен биз саламаттык сактоо коргоо кадамдарыбызды жана башка дагы элдин көйгөйүнө тиешелүү кадамдарыбызды ошондон башташыбыз керек деп эсептейм. Коронавируска байланыштуу дүйнөдөгү абал тууралуу уюлдук телефон аркылуу интернетибизден окуңуз. Дарегибиз bbc.com /Кыргыз. Сиз көрүп жаткан BBC жаңылыктарды улантабыз. Кошмо Штаттарында импичмент аракети ишке ашкан жок. Сенаторлар партияларына бөлүнүп, добуш берип, Дональд Трампты кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган жана Конгресстин ишине жолтоо кылган деген айыптоолорунан актап чыкты. Трамп импичментке кептелген АКШ тарыхындагы 3-чү президент. Ага чейин Эндрю Джонсон жана Билл Клинтонго каршы импичмент аракети көрүлүп, алар дагы акталып чыккан. Түркия Стамбулдун аэропортунда жүргүнчүлөрдү ташыган учак эмне себептен жолдон чыгып кеткени иликтөөгө алынды. Учак конгондо сынып 3кө бөлүнүп кеткен. 3 киши набыт болуп, 179 адам жаракат алды. Бортунда 184 киши бараткан. Pegasus аба жолдорунун Boeing 737 учагы Измирден чыгып, Сабиха Gökçen аэропортуна келгенде кырсыкка учураган. Ага аба ырайы себеп болгону болжонууда. Кытай Кошмо Штаттарынан импортталган $75 миллиард турган товарлардын тарифин 2 эсеге кыскартты. Бул чара дүйнөнүн эки эң алдыңкы экономикасынын ортосундагы көпкө созулган соода согушун токтотуу боюнча келишимдин алкагында жасалды. Ушул эле келишимге ылайык АКШ дагы айрым Кытай товарына тарифтерди кыскартмакчы. Голливудтун легендасы Кирк Дуглас 103кө чыгып дүйнө салды. Ал 1960 жылы тартылган Спартак аттуу тасмада башкы ролду аткарып атагы чыккан. Ал 90дон ашуун тасмага тартылып, 3 жолу Оскар сыйлыгына көрсөтүлүп, 50 жылдык карьерасы үчүн Академиянын ардактуу сыйлыгына татыган. Грузия миллиондогон акча салып, советтик доордон бери унутта калган курорт шаарына туристтерди тартууну көздөп жатат. Бирок Скал-Тубо шаарынын талкаланганы калган санаторийлеринде атуулдук согуштан бери качкындар баш калкалайт. Алардын келечеги бүдөмүк. Кыйраган империянын калдыктары. Өзүнүн санаториялары менен белгилүү болгон Скал-Тубо шаары 22 мейманканасы бар курорттук шаар болчу. Бирок бул тарыхый имараттар учурда бош эмес.
Биз ташталган санаторияларда 27 жылдан бери жашап келаткан качкын үй бүлөлөр менен жолугууга баратабыз. Бир үй бүлөгө бирден бөлмө берилген. Качкындар көп болгондуктан орун жетишпейт эле. Мака 1960 жылдары бул мейманканага үй бүлөсү менен келгенде болгону 9 жашта болчу. 3 айга мамлекеттен $100 азыраак акча төлөнүп берилет. Балдарга көп нерсе сатып алышым керек. Бирок акчам жок. Арыз муңумду билдире албай көзүмө жаш алам. Дары дармек сатып ала албайм. Карызга баттык. 1993 жылы Грузиядагы жарандык согуштан кийин бөлүнүп калган Абхазия аймагында 10 миңдеген адамдар үй жайсыз калышкан. Айрымдары үчүн бул жерден убактылуу баш калкалоочу жай берилген. Миңдеген адамдар Абхазиядан качып чыгууга аргасыз болгондо бизге мектептер, санаторийлер, мейманканалар, балдар бакчалар сыяктуу жабык турган бардык имараттарды колдонгула дешкен. Адамдар 1-2 айда кайра үйлөрүнө кайтабыз деп ойлоп, бул имараттарда убактылуу гана жашап турабыз деп болжошкон. Бирок көпчүлүк качкындарга үй берилгени менен 5000дей качкын дагы деле жаңы үй жай берилишин күтүп жашап келет. Сухалтууба шаары бир убакта алдыңкы эс алуу жайы болчу. Советтер Союзу учурунда жогорку даражадагы кызматкерлер бул жерге келип эс алып дарыланып кетчү. Бүгүнкү күнгө чейин аталган курорт тууралуу коммунисттик уламыштар айтылып келет. Бул Сталиндин жеке киринүүчү жайы болгон. Иосиф Сталин өзү жылуу суунун дарылоочу касиетине ишенип, бүтүндөй шаарды курдурган. Жумушчулар жылуу сууда киринип, кечинде көңүл ачуучу программаларды көрүшкөн. Бирок Советтер Союзу кулагандан кийин жарандык согуш жана жокчулуктун айынан санаториялар жабылууга мажбур болду. Учурда аларды кайра калыбына келтирүү үчүн $миллиондогон инвестиция салуу тууралуу пландар айтылууда. Санаторияда туруктуу жашап калгандарга болсо үй жай берилиши зарыл. Ага чейин Сухалтууба шаары Советтер Союзунун калдыгы жана үй жайсыз адамдар үчүн баш калкалоочу жай болуп кала бермекчи. Эми спорт. Тоттенхэмдин менеджери Жозе Мориньо Англия кубогунда командасы Саутгемптонду 3-2 эсебинде жеңгенден кийин Тоттенхэм 2-чи орундагы мыкты команда экенин билдирди. Дене Эңс оюндун 2-чи жарымында эсепти 2-1 кылганга чейин Саутгемптон топко көбүрөөк ээлик кылган. Бирок Лукас Моура менен Сон Хын-миндин пенальтиси Тоттенхэмди 5-чи айлампага алып чыкты. Коронавируска байланыштуу быйыл Кытайда өтчү Гран-при кийинкиге жылышы ыктымал. Бул тууралуу Формула 1 билдирди. Мелдеш 19 апрелде Шанхайда өтөрү пландалган. Бул өткөн жылкы дүйнөлүк чемпионатта орун алган 1000-чи жарыштын жарнамасы болмок. Формула 1дин жетекчиси Росс Браундун айтымында жарыш үстүбүздөгү жылдын аягында өткөрүлүшү ыктымал. Кыштын сугунда жануарлар кантип üşүбөстүн амалын көрөт болду экен. Бул дүйнөдөгү эң чоң деп эсептелген капибара аттуу арс чычкандар. Алардын салмагы 35-тен 65 килограммга чейин барат. Токионун жанында зоопарктын кызматкерлери капибаралар üşүп калбасын деп, аларды күнүнө 2 маал ысык сууга түшүрүп турат. Кыязы арс чычкандарга ысык ванна жагат окшойт. Бирок ысык судан чыккандагы өтөрүшүбөйбү? Интернеттебизге баш багыңыз, тарегибиз bbc-kyrgyz.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду укса болот. Жаңылыктарды алып барган Гүлнара Касманбетова, одо кайрадан жолукканча саламатта болуңуздар.